Кийинки сөз Токтошов Эмил Токтакуновичке берилет. Рахмат. Урматтуу мыйзамдын демилгечилери, мына факт айтып кеттиңиз. 21-жылы 9 факт адам урдоо боюнча, 22-жылы 5 факт катталыптыр. Бул адам урдоодо кандай балдарды урдоодо канча, чоң кишилердин урдоосу канча? Анан кылмыш жаза кодексине бөлүнгөнбү? Жаза берүү. Балдар урдаганга, анан чоң кишилердин адамдар сатуу боюнча. Эмил Токтакунович, бул суроо боюнча мындай айтат элем. Өзүңүз билгендей, 2021 жылга чейин жаза кодексте 171 бир эле берене бар болчу адам сатуу. Ошол ичинде адам сатуунун ичинде жанагы ымыркайды сатуу, балдарды, жаш жетелек балдарды сатуу деген ошо 171 беренин негизинде каралчу. Анан 2021 жылы жана жаңы редакция болуп, Генеральный прокуратуранын кол астында баягы жаңы өзгөртүүлөр киргизген негизинде Генеральный прокуратура демилгечи болуп, биз да колдоп, бүгүнкү күндө жаза кодексинин ичинде 167 берене да бар. Балдарды сатуу деген, торговля детьми деген. Ошол жерден бүгүнкү күндө алып келгенде ошо 167 менен 166 берене адам сатуу экөө бирге биригип бүгүн 5 факт катталып атат. Ошол 5 факттын ичинде 2 факт, бирөө ымыркайды сатуу, бирөө жаш жетелек бала сатуу. 167 беренеге караштуу. Анан буга чейин да суроолор болуп атты эле, жанагы сойкулдук боюнча бул адам сатууга караштуу болобу, караштуу болбойт деген. Бул өзү негизи адам сатуу беренеси смежный составтарда көрөт да. Бул жерде адамды да урдоо, ошондой эле жана сойкулукка мажбурлоо дегендей, ошол смежный состав менен 7-8 берене кирет. Ошонун ичине дагы балдарды сатуу дагы ошол кирет. Кандай жазаланат адам сатуу факты боюнча далилденсе? Бүгүнкү күндө азыркы кодекске каралыштуу 3 жылдан баштап 11 жылга чейин бул өтө оор кылмыштын категориясына кирген, эң туура. Анткени 171 берене болуп турганда оор эле кылмыштын категориясына кирчи, бүгүнкү күндө өтө оор кылмыштарга кирет 11 жыл. Ошол эле кезде балдарды сатуу боюнча биякта санкциясы андан да оорраак 13 жыл 12 жылга чейин карайт да. Ошол себептен булар өтө оор кылмыштарга карайт, конфискациялоо менен да. Бизде жана жумушка жөнөткөн компания, фирмалар кээде туура эмес кылып алдап коюп атат да. Ушул жактан жумушка баргандар Турциягабы, Россиягабы ошол айткан жумушка барганда паспортун алып коюп, бирок башка жумушка иштеп, ал жерде ушундай жаман окуяларга дуушар болуп атат. Ушул адам сатууга жатабы, жатпайбы? Эң туура суроо берип атасыз. Бул жерде мындай, бүгүнкү күндө багы эмгек жана социалдык камсыздоо миграциянын астында маалымат консультативный борборду бар да. Ушул борбордун ичинде жана час деп коет, частное агентство занятости деп. Бүгүнкү күндө 125 частное агентство занятости 21 өлкөгө иш аракетке жиберет да биздин жарандарды. Ошол себептен бүгүнкү күндө былтыр Ички иштер министрлиги тарабынан 30-июль бул деген эл аралык күндө эмеге адам сатууга бөгөт кою каршы. Ошол жерде биз деген 100 күндүк информационный кампания, маалымат кампаниясын өткөргөнбүз да. Бул жерде пропаганда, разъяснительная работа деп ошонун негизинде бүт биздин жаш балдарга жана мектепти бүтүп аткан, ошол эле жана жогорку окуу жайларды бүтүп башка жерге алектенип иштеп кетем дегендерге бүт бары ошо частный агентство занятостун артынан обязательно жанагы эмгек договорду түзүп туруп, ошонун негизинде кетти. Ошондо силердин укугуңар да корголот, ошондо барган мамлекеттин да силер өзүңөрдүн укугуңарды да билесиңер, анан өзүңөрдүн баягы милдеттериңерди да билесиңер деп бүгүнкү күндө ошол пропаганда өтө катуу биз тараптан да болуп атат. Эмгек социалдык камсыздоо миграция министрлиги тарабынан, ошондой эле баягы Министерство образования и науки тарабынан да жергиликтүү ички органдар, жергиликтүү органдар тарабынан катуу жүргүзүлүп атат бул жерде чара. Так жооп берсеңер, жана эмгекке жөнөтүп атканда фирмалар келишимде мындай жумуш кыласың деп жөнөткөндө барганда башка жумушка туура келип калса, бул адам сатууга болуп калабы же адам сатууга жатпайбы? Бул адам сатуу болбой, булдар өздөрүнүн договору боюнча деген сот аркылуу бул маселени чечип алышат. Сиз айтып кеткен боюнча башка жака мыйзамсыз мигранттарды апарып жумушка мыйзамсыз орноштуруу боюнча мыйзамсыз миграцияга уюштурууну
боюнча 66 факт катталган быйылкы жылдын ченинен. Анын чейин 49 иши азыркы кезде сотко жөнөтүлдү. Ошол алда барып мыйзамсыз миграция, мыйзамсыз иш аракеттердин негизинде биздин жарандарды алып барып ишке алып баргандар боюнча 66 факты аныкталып, 49 факт боюнча кылмыш иши сотко жиберилген. Рахмат. Мына мурунку мыйзамда адамзат боюнча алдын ала чара көрүү субъекттери так кыргызылган. Бул мыйзамда баарын алып коюпсуздар. Өкмөт бекитет деп койсо, бул кайсы орган иш жүргүзөт? Алдын ала чара көрүү боюнча. Алдын ала чара көрүүнчө мурдакы мыйзам сиз айткан 2005 жылдын мыйзамында 12 субъект эле. Андан кийин өзүңөргө белгилүү болгондой 2019 жылы өкмөттүн 493 токтому чыккан. Улуттук механизм боюнча, ошо адам сатууга алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча. Ошол улуттук механизм негизинде 13 субъект. Бүгүнкү күндө ушул биз жаңы берип аткан азыр долбоор мыйзамга киргизип аткан эмелер изменениялардын негизинде 13 субъект болуп, как раз омбудсмен кирип атат, институт омбудсмени. Ошол эле субъекттер калып атат, алдын ала иштейт турганда жана бөгөт коюуда. Эгерде чет элде эми бизде көрүп атабыз факт болуп атпайбы? Барып туура эмес жумушка кирип, ошо сатууга мыжы болгон биздин жарандар көчөдө калып атат. Алардын алып келүү механизми кандай, ким төлөп берет? Ушундай истер каралды беле? Мына билесиздер да, Казакстанда, Турцияда болуп атат, Россияда мындай эле көп. Ошондой факт боюнча ким, кайсы орган буларды алып келүүгө жардам берет? Бул өзү негизи ыйгарым укуктуу орган, бул мыйзамды аткаруу жагынан бул деген жана эмгек жана социалдык камсыздоо миграция министрлиги. Бирок бүгүнкү күндө өзүңүз белгилүү болгондой бюджет жагынан кичине тартылыш болгондуктан эл аралык уюмдар тарабынан өтө катуу жардам келет да. Бул деген эл аралык миграция уюму. Көп аябай биздин мекендештерге жардам берет да. Келип атканда алданып калып, документтерин алдырып коюп, биздин келип консульский, посольский учрежденияларга келип даттанганда, ошо эл аралык миграция уюму көп жерден биздин жарандарга билеттерин сатып берип, гостиницаларын төлөп, артка репатриация кылганга жардам беришет да. Кошумчалык боюнча токтокойчу, бул боюнча азыр реадмиссия мыйзам боюнча деген дагы биздин башка мамлекеттер менен келишимдер тузуп жатабыз. Ошонун негизинде биздин чет өлкөдө калып калган жарандарды ошо реадмиссиянын мыйзамында келишимдер негизинде бул жакка алып келгенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Рахмат. Рахмат, мыйзамды колдойм. Ушул беренелерди далилдөө ушуну жөнөкөйлөсөңүздөр. Себеби көп жөнөкөй адамдар ушу далилдей албай да кыйналып калып атат да. Адам сатуу факт болсо. Түшүнүктүү, рахмат.